Урматтуу өлкөлөштөр, сиздер көптөн бери күткөн спорт жаңылык. Кыргызстанда 21 мартта биринчи жолу өткөн орто жеңил салмактагы мушкерлердин ВЭФ 74 Гран-при 1 уюштурган чемпиондук курдун ээси аныкталды. Толугу менен Таймашка 16 мыкты мушкерлер тандалып алынган. Мыктылардын арасынан Таймаш кызыктуу жана көрүнүктүү өтүп, финалдык беттешке Канат Келдибеков жана Неамат Абдырашитов суурулуп чыкты. Эң негизгиси, экөөнүн арасынан өзүнүн жез муштуму жана мыкты тажрыйбасы менен Канат Келдибеков Неамат Абдырашитовду биринчи раундда моюнду муунту ыкмасы менен жеңип алып, ВЭФ 74 Гран-при чемпиондук курун жана авто унага ээ болду. Албетте, ушундай чыгаан мушкерлери менен сыймыктанган эл менен биргеликте Канат Келдибековду жеңиши менен куттуктап жана алдыдагы баардык таймаштарына ийгилик каалап, Кыргызстандын атын чыгарып, желегин желбиретишине тилектешпиз. Сиздер менен Жаштар Сити каналы Анварбек Ашимов болду. Каналга катталыңыздар. Кыргыз элим илгертен, батырларга бай келген, кыран жигиттерди элим баалап так берген. Кыргыз элим намыс көйлү намысына бек турган, кылым карып жылдар өтүп алды көздөй умтулган. Батырыбыз манас чыккан батыр болгон баласы, арасынан кыргызымдын чыккан тайлак батыры. Аргай жеринен жеримден ар ким жети жагынан чыккан байтик батырыбыз, Курманбегибиз шабдан чыккан экен батырыбыз. Атакер табылды, кыран күчтүү болгон экен Балбай деген батырым. Кожон кулдай күчтүү балбаныбыз чыккан Кыргызда. Батыр энелерим болгон Курман жандат кабыстай. Эне батыр жаңы